Евразестин министрлеринин Ереванда жолугушу болду. Анда дагы эле эки тарап бири-бири менен сүйлөшө алышкан жок. Демек бул процесс көпкө узарат. Мен азыр болсо Ак жол бажысынан келдим. Биз буга чейин анализ жүргүзүп атканбыз. Биздин анализ боюнча күнүгө бир 8 километр машинадан бир 400 машина турган. Көчөгүнкү министрлер сүйлөшө албай калгандан кийин бүгүн 13 километрге жетти. 13 километрге. Ошо жерде шопурлар, биздин кыргыз шопурлар, ошонун ичинде Казакстандыкы да бар. Алар асты 5 суткага чейин турушат. Бүгүн негедир ажердегилер шопурлар менен жолуккан учурда алар айтып атышат. Булар бүгүн жаңылык кылып чек арага Казакстандын вертолеттори тегерен учуп атат. Казак республикасы менен Кыргыз республикасынын ортосунда бүгүнкү бир жагдайлар түзүлүп калды, оорураак жагдай. Ал жагдай деген эми ар кандай себептер болуп келген буга чейин. Эми бирөөлөр шайлоого таянып атат, бирөөлөр баягы экономикалык союздун бир кандайдыр бир регламенттерге таянып атат. Эми бул экономикалык вопросторду, саясий маселени биз эми саясатчыларга коелу. Эки премьер кол койду. Сол кол койгон кужат боюнча баардык жумуштар жүрүлүп жатыр. Баары дурус болуп жатыр. Орысча, кыска. Но вы же знаете, два премьера подписали протокол о том, что при приоритетном порядке граница пропускается, граждане, пассажиры и так далее. А вот большие грузы и авто почему не пропускаются? Фамилия, имя. Тезирээк чек араны ачкыла. Кто он?